Билесиңерби? Жок, мунусунда мен билесиңерби эмес, мунусунда биринчи жолу мен YouTube чыгарылыш тартып жатам. Ошол сыяктуу эле кино жөнүндө айтып берем, сериал жөнүндө айтып берем, бирок бир аз узунураак, кененирээк жана кызыктуураак кылып айтып беренге аракет кылам. Жана мунусунда кыргыздардын Черный двор деген сериалын айтып бергим келип турат. Себеби ушул уже жазында Черный двордун киносу чыккан, толук метраждуу киносу. Казактар менен биргеликте кыргыздар тарткан сериал 3 жыл мурун чыкты беле, 3 жыл мурун чыгып, бүткүл КМШ өлкөлөрүнө белгилүү болуп, бир гана Кыргызстан эмес. Анан ошол кезде Кинопоиск сайтына киргенде топ 3 эң мыкты сериалдардын катарында турган болчу. Ошол эле Слово пацана, Черный двор деп мындай топ 3тө турган. Элестеткиле Кыргыздын сериалы. Көрө электер, Черный дворду көрө электер ушул видеодон толугу менен түшүнүп алсаңар болот сериал жөнүндө. Ал эми көргөндөр болсо, дагы эс тутумуңарды жаңыртып, ушул сериал жөнүндө дагы жаңы нерселерди билип, анан толук киносуна даяр бололу. Жөнөкөй эле балдар, жөнөкөй эле коро двор. Бир түн бир нече тагдырды түп тамырынан өзгөрткөн түн болгон. Пацаны? Может, машину гоним? Биринчи серияда каармандардын күнүмдүк жашоосун эле көрсөтөт. Муха, Масяня, Дамир жана Боб деген сыяктуу балдар жөн эле короодо убакыт өткөрүшөт, мектепке барышат, бири-бири менен жана улуураак балдар менен аралашып, достошуп жашашат. Анан алар азырынча олуттуу кылмыш кылышпайт. Бирок криминалдык жашоону, криминалдык чөйрөнүн жанында жашап, аны кайдымки эле көрүнүш катары кабыл алып калышкан. Биринчи серияда СИЗОго дачка ташташат. Бул аракет ишке ашпай калат дагы, артынан куугундук башталат. Анан балдар милициядан качып, кайра короого кайтып келишет, жана дворгочу. Сыртынан караганда кайдымки эле эпизод. Бирок дал ушул учурда бир нерсе түшүнүктүү болот. Алар буга чейин эле системанын ичинде жүрүшөт. Болгону азырынча анын салмагын сезиши элек. Ал эми экинчи серияда окуя таптакыр өзгөрүлүп кетет. Балдар Гарик менен чогуу бир криминалдык ишке барышат. Скажешь, что по дороге машина встала? И надо колесо отвезти. Мы там пожидаем, хорошо? Бул дагы кооптуу, бирок көзөмөлгө алып кылып койсо болоттой сезилген. Бирок баары көзөмөлдөн чыгып кетет. Анан кийин бир түн алардын мурдагы жашоосун толугу менен өзгөртүп салат. Үчүнчү серияда барган сайын окуя дагы күчөйө баштайт. Милиция кызматкерлери баягы ишти иликтеп, 14 сентября после 10 вечера где находились? Балдарды издеп, жанагы унааны текшерип, ар кайсы байланыштарга чалып, сурактарга чакырып баштайт. Суракка чакырылгандардын эң биринчиси Гарик чакырылып келет. Говорю же, мужик приехал. Сказал, ходовку надо проверить. Когда приезжал? Балдар болсо барган сайын бири-бири менен кезикпей, коркуп, анан ошол эле учурда Муханын апасы дагы ооруп баштайт, абалы начарлап баштайт. Дамир болсо аябай тынчсызданып, ар ким чалса эч кимге албай вообще эле өзүнө кирип кетет. Масаня болсо, наоборот, бирге болушубуз керек, жигиттер келбейсиңерби деп, Боб кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткенин ал дароо сезет. 4-үнчү серия башталды уже. Кызыктуу эле болуп атабы? 4-үнчү сериясында баягы Муханын апасынын абалы дагы начарлап. Так, а вы кто? Я сын. Дарыгерлер болсо дарылоого жана дарыларга аябай кымбат акча керек экендигин айтышат. Ошол учурда Дамир Кыргызстандан вообще эле чет өлкөгө чыгып кетүү чечимин кабыл алат. Ал болсо буюмдарын чогултуп алып, ар кайсы тааныштарга чалып, чек арада мыйзамсыз өткөрсөңбү, өткөрө аласыңбы деп, акчасын чогултуп алып, ошол жака кетет. Бешинчи серияда Муханын апасы дагы ооруп, кыйналгандыктан Муха дары алуу үчүн тоноого барууну чечет. Кому говорю, Сюда говорю, подошел. 6-чы серия. 6-чы серияда сурактар башталат. Ар каарманды өз-өзүнчө сурак алышат. Байкуш Мухага сүрөттөрдү көрсөтүп, көрсөтмөлөр окулуп, апасы аркылуу кысым көрсөтүлө баштайт. Анан айла жоктон баарын айтып баштайт. Масяня болсо дагы катуу сурак алынып, коркутуп, үркүтүп, психологиялык сокку кылып, бир маалда ал дагы Гарикти айтат. Ал эми балдардын ата-энелери баарын билип, ар кандай жолдор менен чечүүгө аракет кылышат. Адвокатка сүйлөшүшөт. Адвокат болсо иш аябай оор экендигин айтып, кырдаал чатак экендигин түшүндүрөт. Үмүт өчөт баардыгында тең. Ошентип 7-чи серия башталат. 7-чи серияда балдарды абак бөлмөлөрүнө бөлүштүрүшөт. Балдар уже камалды. Анан абак бөлмөлөрүнө бөлүштүрүп,
чачын кырып, эрежелерди түшүндүрүп, тиги байкуш Гарик болсо кирер менен эле аны дароо басынтып, түрмөнүн мыйзамы менен сындырууга аракет кылышат. Масаня болсо кирип дароо эле балдар менен тил табышып кетет дагы, өзүнүн позициясын бекем кармай баштайт. Муха ал жакта жоош эле, эч кимге тийишпейт, ага да эч ким тийишпейт. Балдар мурдагы жашоосун толук жоготуп, чыгышы кыйын болгон системанын ичинде калышты. Аларды жашы жете элек балдардын лагерине жеткиришет. Бул жерде Банзай деген смотрящий бар болот. Ал жаңы келгендерди текшерип, роллорду бөлүштүрүп, кандай болот экен деген жана тартип катуу болорун дароо билдирет. Анан Масяняны баул үчүн жоопту кылып, анын статусу өсө баштайт. Мухага болсо атайын бир тапшырма берет. Сот болгонго чейин бирөөнүн унчукпай турушун камсыз кылуу деп. Баса баягы Зарема деген да каарман бар эмес беле? Ошондой кыз Муха менен Бобтун ортосундагы экөөнүн сүйүүлөрү болуп, бир окуялар болуп, анан Мухадан боюна бүтүп калат эмес беле? Боб аны билип калып, бул серияда ошол боюнча дагы бир аз уруштар болот. Ошентип 9 серия башталат. 9 серияда Банзай чоң адамдардын зонасына кетип, кетердин алдында болсо өзүнө баягы өзүнүн должностун таштап Масяняга берет. Должен стать Масяня. Гарик болсо байкуш толугу менен ылдый түшүп калат. Муха болсо ар бир кылган туура эмес кадамы карцер менен же болбосо андан дагы жаман нерсе менен бүтөөрүн түшүнөт. Анан лагердин ички түзүлүшү толук калыптанат. 10 серия. Акыркы серия. Жыйынтык чыгарчу серия. Бул серияда бизге мурунку күндөр көрсөтүлөт. Флешбектер. Үйлөрү, үй бүлөлөрү, балалык кездери, айтылбай калган сөздөр, жетишпей калган камкордук, өз убагында берилбей калган жылуулук, ачуу суроолор жаралат. Эгер үйдө сүйүү жана көңүл буруу болбогондо, баары балким башкача болмок беле. Ушул серияда баягы байкуш Зарема өзүнө кол салууга дагы аракет кылат. Бирок аны сактап калышат. Бирок баары бир эле үй бүлө толугу менен кыйрайт. Муханы карцерге жиберишет. Масяня лагердеги жаңы кагылышууга даярданат. Гарик толук сынган бойдон калат. Окуя жеңилдик бербейт. Ал жөн гана каармандар акырында кайсы чекке келип токтогонун көрсөтөт. Бул тандоо тууралуу тарых. Чорный двор сериалы үйрөтпөйт. Айыптабайт дагы. Жөн гана эскертет. Кээде бир эле туура эмес кадам бүт өмүрдү башка жолго буруп жибериши мүмкүн. Ал эми бул сериалдын толук метраждуу киносу Кыргызстандын баардык кинотеатрларында жана Казакстанда дагы 12 марттан баштап көрсөтүлүп баштайт. Два года назад мои друзья хотели просто напугать таксиста, забрать его деньги, но в итоге убили. Я должен был быть с ними, но случай спас меня от этого. Надоело мне это. Давай, сходишь в армию, год послужишь. Когда я попал в охрану исправительной колонии, я понимал. Наша встреча — это лишь вопрос времени. Хотел бы выйти раньше. Кто не хочет? Кто-то хочет сбежать. Муха, я же помочь хочу. Давай вспомним. Мы же бригада, да? Мне ваша помощь не нужна. Лё, ты чё на него так смотришь? Знакомы мы? Жизнь несправедлива, и нужно этим пользоваться. Я уверен, чтобы свою жопу спасти, ты и кента завалишь. Теперь он больше никто, и звать его никак. Давай, делай, Муха, красава. Просто Николай во всех видит виноватых! Поговори со мной! Если я понял, то и другие поймут. Я ни в чем, суд, не виноват! Муха, не делай этого. Яма подзаряжают, как из нее